Азыркы учурда Садыр Жапаровдун саясатына кандай баа бересиз? Кылып аткан иш-аракеттерине туурабы, туура эмеспи? Мүмкүн кемчиликтери болуп жатат. Эгер болсо, ал кандай кемчиликтер? Күчтүү тарабы эмнеде болуп атат? Мына эми жана досу менен күрөштүн аягына чыгарыш керек да. Камчыбек Кыдыршаевдин артынан чыгып аткан бүгүнкү маселелерге чекит коюш үчүн карапайым элге дагы мыйзам баардыгына бирдей иштейт деген сөз далилдениш үчүн бүгүнкү күндө мына ушул иштин аягына чыгыш керек. Бул иштин аягына чыкпаса, карапайым эл, мисалы үчүн жөнөкөй эл, анда жөнөкөй элден мыйзамдуулуктун сурай албай калат да. Башкалар ушунчалык коррупциялык иштери, дагы башка иштери чыгып атса, анан карапайым эл башка бирөөлөрдүкү, мисалы үчүн 30 миллиарддагы сөздөр айтылып жүргөн, 30 миллиард сом мамлекетке зыян келтирди деп турабы? Алар жоопкерчиликке тартылбаса, азыркы Кыргызнефтегаздагы 4 миллиарддан ашык сом ал ачыкка чыгып атат. Буну мен айткан жокмун, буну ушул мамлекеттик официалдуу органдар өздөрү айтып атат да, туурабы? Раз айткандан кийин мына ушуну акырына чыгыш керек. Акты ак, көктү көк деп баа берилиш керек. Юридикалык баа берилип, тиешелүү адамдар жоопкерчиликке тартылыш керек да. Адилеттүү баа, Адилеттүү баа берилиш керек. Ошондо элдин, жөнөкөй элдин, карапайым элдин ишеничи бүгүнкү бийликке артат, мындан дагы артат. Эгер мына ушул мындай аяк жабыл боюнча кала турган болсо, элде бүдөмүк суроолор, ойлор кыла берет да.